Россияда иштеген 1,5 миллиондон ашуун мигранттын 6 миңдей гана парламенттик шайлоодо добуш бере алат. Борбордук шайлоо комиссиясы маалыматына караганда 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого чет өлкөлөрдө жүргөн 13.321 жаран катыша алат. Алардын 6 миңден ашууну Россияда болсо, жарымынан көбү Москва шаары менен Москва облусунда. Учурда Москва шаарында иштеп жаткан мекендешибиз Сиражидин Исмаилов Facebook баракчасындагы активдүү колдонуучулардан. Ал арыбак өлкөдө болуп жаткан окуяларга кайдыгер эмес. Ошондуктан ал жактан да каттоодон өтүп, шайлоодо өз добушун берүүгө даяр. Мекендештердин алдыдагы шайлоого мамилеси жөнүндө оюн төмөнкүдөй билдирет. Мигранттардын көбү бул жерде иштейт, жумуштан бошойт. Ал туура түшүнсөк болот. Анткени акча таап үйгө салып, ошол эле ата энесин, бала чагасын, үй бүлөсүн камсыздайт. Экинчи тарабы кайдыгер мамиле. Мен добушум эмне өзгөртмөгө эле. Анткени мен бир добуш менен эмне чечилет. Алда качан чечилип койгон Биримдик партиясы өтөт, же болбосо Кыргызстан партиясы өтөт, же Мекеним Кыргызстан партиясы өтөт, калган партияларга жол жок, бийлик өзүнүн билгенин кылат деп, баякындай стереотиптен чыга албастан дагы эле ошондой кайдыгер мамиле жасап жүрүшөт. Мен өз көзүм менен күбө болгон нерсени айтайын. Мен элчиликке барганда bir 70% adam günü gelgende bugünkü için biyometrikadan ötöleyken. Yani şaylo formeki толтуруш ары турсун, biyometrikadan ötöleyken. Anan kantip oşol adamlar Kırgızstan'ın geleceği için talkuu jaratат, talkuulay alat. Men ойлойм окуу жок. Анткени өздөрүн кайдыгер мамиле жасап жүрүп, ушул күнгө жетип келди. Айрым бир өлкөлөрдүн тарыхында шайлоодогу бир добуш үчүн убактылуу жумушун токтотуп, сырттан келип, мекендин чыныгы патриотуна айланган жагдайлар арбын. Акназар Сулайманкулов да Кыргызстан өлкөсүндөгү шайлоого кайдыгер болбой атайын келди. Бул чыныгы мекенчилдик сезим. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз мына бир жума аралыгында ушул Москва шаарынан Кыргызстанга учуп келдик, атайын шайлоого катышуу максатында. Бул шайлоого катышууда ар бир кыргыз жарандын милдети, Кыргыздын тарыхы чечилер алдында турганда ар бир атуул өзүнүн добушун берип, өлкөнүн эртеңки келечеги үчүн салым кошушу зарыл деп турам. Ошондуктан биз мына жакында эле ушул жоро жолдошторубуз менен ушул атайын Бишкекке келдик. Албетте, мигранттардын шайлоо укуктары чектелген жагдайларда бир топ. Бул аракетте бирдиктүү база же электрондук тартипке өтүү мезгили келди. Анткени менин убактылуу шарт же жагдайга карабастан, келечек үчүн добуш берүүдө атылдуу ар намыс керектей. Анткени ким кайсыл жерде иштебесин, жашабасын, акыры келип жашар түнөгү бир гана Кыргызстан. Эгер кайсыл чет мамлекетте шайлоо участкалары болсо, мен өзүмчө ойлойм, менин жеке оюм, бул шайлоодо бардык Кыргызстан жараны чет мамлекетте жүргөнүнө карабастан актив катышат и өздөрүнүн туура тандоосун, туура чечимин кабыл алат деген ойдомун. Эске салсак, 2017-жылы президенттик шайлоодо Москвадагы 100 миңдеген мигранттын ичинен 1252 кыргызстандык, жалпы Россия боюнча 2,5 миңдей гана жаран добуш берген. 2015-жылкы парламенттик шайлоодо Россиядан добуш берген мигранттардын саны 2 миңге да жеткен эмес. Гүлжина Мүндөбө, Кутман Мамашев, жаңылыктар үчүн.